Кыргыз медициналык академиясында илим күндөрү белгиленди. Бул жылы биринчи саламаттык сактоо министри, белгилүү хирург профессор Зыфар Эгембердиевдин 117 жылдыгына арналды. Илимий конференцияга Россиядан, Европадан, Кытайдан медицина илимдеринин өкүлдөрү келди. Ага жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Зыфар Эгембердиев 35 миңден ашуун операция жасап, ата мекендик согушта миңдеген жарандардын өмүрүн сактап калган. Согуш аяктагандан кийин саламаттык сактоо министринин биринчи орун басарлыгына дайындалган. 1948-1951 жылдары министр болуп реформаларды жүргүзгөн. Салтанаттуу окумуштуулар кеңеши өтүп атат. Бул жерде азыр жогорку кеңештин депутаттары, министрликтин башчылары келип, ошол Зыфар Эгембердиевдин 117 жылдыгына арналган ушул салтанаттуу кечеде катышып атышат. Айта кетчү нерсе, ал киши Кыргызстан тарыхында, медицина илиминин тарыхында, саламаттык сактоо уюмдарын калыптандырууда зор салымын кошкон, өз өмүрүнүн аягына чейин эмгектенген. Ошондуктан бул кишинин тарыхый салымын ушу жаштарга үйрөтүп, көрсөтүп, келечекте ага жаштарга үлгү болгудай кылып ушу аракет кылып атабыз. Зыфар Эгембердиев ал совет доорунда согушта катышып, 35 миңден ашык операция жасап, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган. Андан кийин ушул согуштан кийин келип, дароо эле саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары болуп 3 жыл иштеген. Ошондон кийин саламаттык сактоо министри 1948-1951 жылдары министр болуп, ар кандай реформаларды жүргүзүп, тоо медицинасынын пайдубалын түптөгөн. Ушул анын маал ичинде, ал иштеп аткан ушул мөөнөт ичинде Бишкектеги улуттук госпиталды түптөдү. Ушул эле улуттук госпиталдын жетекчиси болуп иштеген.